көптөгөн орозо кармаган адамдар бар. Алар ачка калгандан башка эч нерсе табышпайт дейт. Оз ачкандан кийин намазды канча вакытка чейин кечиктирсе дурус болот? Аллах субханаху ва таала айтат хадиси кудусиде: "Мага менин пенделерим иштен эң сүйкүмдүүсү оз ачууда." Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах субханаху ва таала адам баласына ушундай бир сифат берген. Адам баласы кымбат нерсени өтө көңүл бурат, ага этияттык менен, кылдаттык менен мамиле жасайт. Ошондой эле Аллах субханаху ва таала сиз менен биздерге берекелүү улуу Рамазан айына катышканга Аллах таала мүмкүнчүлүк берип жатат. Пайгамбар алейхиссалату вассалам сахаба радиаллаху анхумдарга Шабан айынын акыркы күндөрүнө кайрылат эле. Өтө улуу жана берекелүү ай келе жатат депчи. Бул айдын улуу экендигини Пайгамбар алейхиссалату вассалам сахабаларга эскертет эле. Демек бул ай өтө улуу ай, жана бул айдагы амалдар дагы өтө улуу, өтө сооптуу. Жана ошондой эле орозо амалы дагы өтө улуу амалдардан бириси. Демек бул орозо амалына дагы өтө катуу көңүл буруш керекпиз. Жана ошондой эле этияттык менен, кылдаттык менен мамиле жасаш керекпиз ага. Рамазан айындагы орозодогу бир канча маселелер бар. Ошол зарыл көңүл бура турган, этияттык кыла турган маселелердин бириси бул оз ачуу жана оз жабуу маселеси. Оз ачуу амалы Рамазан айында бул сүннөт амалдардан болуп саналат. Эгерде кайсы бир адамдын курсагы ток болсо дагы бир аз жеп ичип коюш бул сүннөт болуп саналат. Ашраф Али Таханави рахматуллахи алейхи айтат: эгер курсагы ток болсо дагы бир аз жеп ичип койсун дейт да. Ошондой эле оз бекитүү убактылары бул түндүн эң акыркы бөлүгүндө оз бекитүү абзел болот. Ал эми түндүн ортосунда кайсы бир адам оз бекиткен болсо, ал дагы дурус болот, бирок абзели түндүн акыркы бөлүгүндө оз бекитүү керек. Жана ошондой эле оз бекитүүдөгү кетип калган каталардан бириси бул кээ бир адамдар азанга карап оз бекитишет. Кээде азан намаздын убактысы киргенден кийин бир канча убакыттан кийин айтылгандыгына байланыштуу ошол адамдын орозосу дурус болбой, жайыз болбой калат. Ошол үчүн орозонун убактысын, оз бекитүү убактысыны так билип, ошол убактысы бүтөр менен озду бекитип коюу керек. Ошондой эле оз бекиткенде көңүл буруп коюш керек. Адал тамак менен, адал ырыскы менен адам баласы озун бекитүү керек. Себеби Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадисинде келет: "Анаби Хурайра радиаллаху анху qol, qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, rubba saimin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'." Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат, берекелүү хадисинде, көптөгөн орозо кармаган адамдар бар, алар ачка калгандан башка эч нерсе табышпайт дейт. Ошондуктан Рамазан айында оз бекитүү учурунда көңүл буруп коюш керек. Биз тамактанып аткан нерсенин шектүүбү, арамбы, ошол нерсесине көңүл буруп, таза, адал ырыскы менен, адал тамак менен оз бекитүүбүз керек. Жана ошондой эле оз ачууда дагы бул маселеге көңүл буруу керек. Жогорудагы хадисти уламалар 3 түрдүү ачыктама беришет. Кээ бир уламалар болсо айтышат, арам тамак менен тамактанган адам ачка калгандан башка эч нерсе таппайт дейт. Ал эми кээ бир уламалар айтат, гыйбат кылган адам ачка калгандан башка эч нерсе таппайт дейт. Ал эми кээ бир уламалар болсо, орозо тутуп дагы күнөө жасаган болсо, ал адам дагы ачка калгандан башка эч нерсе таппайт дейт. Демек, Рамазан айында оз бекитүү жана оз ачууда катуу көңүл бура турган нерселердин бириси мына ушул тамактануу маселесине көңүл буруш керекпиз. Жана ошондой эле хадис кудисиде келет: "Анаби Хурайра радиаллаху анху qol, qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, qala Allahu azza ve jalla, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran." Allah subhanahu wa taala айтат хадис кудисиде: "Мага менин пенделерим иштен эң сүйкүмдүүсү оз ачууда эртелеткени" деп айтат. Демек, оз ачар убактысы кирер менен адам баласы озун ачып коюу керек. Эгерде кечиктирип кое турган болсо, анда ал адам макрух амал жасаган болот. Жана ошондой эле оз ачуу учурунда дагы көңүл буруп кое турган нерселерден бириси, кээде адам баласына аябай курсагы ачкандыктан азан угулуп калышы мүмкүн. Кээде чындап эле бир адамдар адашып күн батты деп ойлоп, азанды шам убактысы кирерден мурда эле айтып койгон болушу мүмкүн. Ошол учурларда дагы көңүл буруп коюш керек. Эгерде убактысы кирерден мурда
азанды угуп туруп оозун ачып алган болсо, анда ал адамдын дагы орозосу жарабай калат. Ооз ачкандан кийин намазды канча убакытка чейин кечиктирсе дурус болот? Көп убакытка чейин кечиктирбеш керекпиз. Бир аз кыска мөөнөт кечиктирип ооз ачып алып, андан кийин намазды кечиктирбестен окуганга аракет жасаш керекпиз. Жана ошондой эле азанчы бул оозун ачып туруп анан азан айтабы же ооз ачпастан туруп биринчи азан айтыш керекпи десе, бул тууралуу айтышат уламалар. Алгач оозун ачып алып, андан кийин азан айтуу керек. Ошондой эле эгерде бир адам, капыр адам, имансыз адам бир нерсе берип койсо, оозуңузду ачып коюңуз деп кайсы бир нерсени берген болсо, анда ошол нерсе адал болсо, шектүү эмес болсо, аны менен ооз ачып коюу дурус болот. Ал эми ооз ачар учурунда дагы дуасы бар. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадистерине келет: "Захабад-замау ва буталлатил-уруq ва сабат-л-аджру иншааллаху таала" деп мына ушул дуаларга амал кылайлы. Аллах таала мүмкүнчүлүк берсин барыбызга. Ооз бекитүү жана ооз ачуу маселесинде так амал кылганга Аллах таала мүмкүнчүлүк берген болсун. Субханака Аллахумма бихамдика нашхаду ан ла илаха илля анта настагфирука ва натубу илейк би рахматика я архамар.